Достор, мына ушул Үмүтай аттуу кыз мындан 4 жыл мурун ушул видеону тартып интернет тармактарында аябай звезда болгон болчу, жылдыз болгон болчу. Бүгүн биз Нокат жергесине келдик. Нокатта мына Үмүтайдын жанына келип, бүгүн сиздерге кайрадан сиздерди ностальгия кылып, ушул кыз менен тааныштырып, жакындан тааныштыралы деп келдик. Үмүтайды көпчүлүгү Баткендик кыз деп айтып атышкан болчу. Көрсөң Нокаттан турбайсыңбы? Ош областынын Нокат районунун Жаңы Нокат айылынан болом. Жаңы Нокат айылынан болсун. Кандай жүрөсүң? Өзүң жакшысыңбы? Жакшы. Сен мындан 4 жыл мурун болгондо канча жашта элең ошондо? 1-класс. 1-класста. Азыр Үмүтай 5-класста окуп атыптыр, 5-класста бул 4-класста окуйсуң, Мына ошол видео чыкканда бул видео тууралуу айтып берчи. Негизи ушул видео кандай тартылды эле? Анан кимдерге жибердиң эле бул видеону, эсиңдеби? Ооба. Мен тартканмын, аны атам туугандар группасына жөнөткөн экен эле, ошентип тарап кетти. Кимге жибердиң эле сен бул видеону? Атам туугандар группасына жөнөткөн экен. Сен жөн эле тартып эле койдуң беле, эч кимге жибербей эле? Ооба. Андан кийин видеолорду тарттыңбы же тарткан жоксуң? Тарткан жокмун. Ал видео кайсы жакта, айылда тартылганбы? Жайлоодо. Жайлоодо? Кайсы макалды жаттагыла деп ошондо айтып аткансың? Макал айткан эмесмин, ырда макал деп койгом да. Ырдыбы? Мектепте кандай окуйсуң сен? Жакшы. Жакшы. Неги сен айылдаштарың ошол видео чыккандан кийин эмне деп айтышты сага? Сени тааныгандар, сени көчөдөн көргөндөр болобу? Болгон. Мына Баткендик блогер кызбы деп айтышкан. Эмне дейсиң сен ошентип айткандарга? Ооба деп койгом. Сен Баткендик эмес турбайсың көрсө? Нокаттыкмын дегем. Баткендик эмесмин, Нокаттан болом дегем. Өзүң кандай кабыл алдың ошол видеону көрдүң? Элдерге аябай таркап кетти да, мисалычы. Бүт Кыргызстан боюнча бул видеону көргөндө, анан кийин деле азыр мисалы ошол видеону көргөндө сенде кандай сезимдер пайда болот? Жакшы эле. Жакшы элеби? Уялбайсыңбы мындай? Ушул видеону бекер тарттырмын дебейсиң да? Жок. Дагы деле видеолорду тартасыңбы? Жок. Тартпайсыңбы такыр? Өзүңчөчү, өзүңчө жүргөндө деле тартпайсыңбы? Жок. Эмнеге кызыгасың сен? Чоңойгондо ким болоюн деп атасың? Журналист. Журналист болоюн деп атасыңбы? Кайсы журналисттерди тааныйсың? Биздин Кыргызстандан журналисттерди тааныйсыңбы? Азирет Османов. Азирет Османов. Бул жакта азыр кайсы мектепте окуйсуң? Курпускада. Курпускаяда, кайсы бааларга окуйсуң? 5-4. 5-4, эмне үчүн сен журналист болоюн деп ойлоп атасың? Камерага тартылган жагабы, элдер менен көп сүйлөшкөн жагабы, же кандай? Камера. Сизге окшошту. Давай азыр могу микрофонду сага берем. Сен болсо биринчи журналистикалык ишиңди азыр баштайсың да. Буюрса достор, азыр Үмүтай келечекте журналист болом, журналистка болом деп атат. Азыр эртерээк эле баштап атабыз биз. Сен азыр журналистикасын, сен өзүң журналистим деп элестет. Саламатсызбы, бүгүнкү программанын көрүүчүлөрү? Менин атым Үмүтай. Бүгүн Кимден интервью алабыз? Азирет Османовдон. Кайсыл жерден болобуз? Мен Карагулжа, Ош областынын Карагулжа районунан болом. Өзүңүз калаа айтың. Анда баардык биздин Кыргызстанда жашап жаткан биздин мекендештерибизге тынччылык, бакубатчылык жана ден соолук каалайм баардыгына. Немечи канча бир туугансың сен? Үй бүлөң тууралуу айтып берчи. 3 бир тууганмын. Менден чоң 2 эжем бар. Эң кичинеси менмин. Апаң менен атаң каякта? Айылчылап кетишкен бир жака. Айылчылап? Кайсы мамлекеттерге баргың келет? Ыскөл. Ыскөл. Ыскөлгө баргың келеби? Ооба, Дубай. Эмнеге кызыгасың сен? Бош убактыңда эмнелерди кыласың? Китеп окуйм. Кайсы китептерди, кайсы чыгармаларды окуйсуң? Эмне деген китептерди окуйсуң? Жомок китеп окуйм. Жомок китеп? Мага жомок айтып берчи анда. Жетим бала болуптур. Ал 10 жашка келгенде атасы, энеси өлүп калат экен. Негизи сен азыр Кыргызстандын президенти ким экенин билесиңби? Ким? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров. Сен Садыр Жапаровдун алдында болуп калсаң, эмнелерди айтып, эмнелерди сурайт элең?
китеп сурайт элем. Азыркы депутаттарга сенин оюң кандай? Кандай иштеп атышат? Жакшы эле. Жакшы эле иштеп атат, Сен жайлоого көп барасың? Ооба. Биякта жүргөн жагабы же жайлоого чыккан жагабы сага? Жайлоого чык. Эмнеге жайлоого чыккан жагат? Апамдар бар. Качан жайлоого барасың эми? Жайкысын каникулда эмне кыласың? Жайлоого барасың да. Жайлоодо эмне кыласың сен? Курут кылабыз. Курут кылабыз? Курутtu эмне кыласыңар? Жейбиз. Курут кылып анан жейсиңерби? Сен бөбөктөрүң жок турбайбы? Сен эң кичинекей турбайсыңбы? Эркесиңби үйдө аябай? Эмнеде кимге эркелейсиң? Атама. Сен атаңды жакшы көрөсүңбү же апаңды жакшы көрөсүң? Атама. Атаңы, Эмнеге? Урушпайт. Урушпайт. Негизи блогер болоюн деген оюң барбы? Сен мисалы эртең бул видеоң аябай дагы популярный болуп кетсе, анан телефон менен блогер болуп, өзүңүн программаңды тартып, Ооба. кайсы блогерлерди тааныйсың? Бекболот. Бекболот. Үмүтай ошол видеодогудай аябай көп сүйлөйт болуш керек деп ойлогонбуз, бирок Үмүтай азыр чоңойгонгобу, бир аз тартынчаак, анан аз сүйлөгөн, скромная, ушундай кыз экен. Өзү мындай чоңойгон сайын азыраак сүйлөп калган окшойт го негизи. Достор, негизи Үмүтай жанагы видеоң чыккандан кийин муну мектептеги класс жетекчиси эжекеси дагы бир аз тилдеп койгон окшойт, Эжеке урушат кайра эжекеси урушпайт. Эжекеси урушпаңыз Үмүтайды. Үмүтай ошондон кийин уялып видео тартпай ушундай уялчаак болуп калыптыр. Ошондуктан эжекелерге, ата энелерге айтабыз, жаш баланы мындай урушуп, какпай, өзүнүн оюндагысын, анын жөндөмүн байкап, тескерисинче аны өстүрүп, өнүктүргөнгө, оюн кенен айтканга жаш баланы үйрөтөлү. Мына Үмүтай кандай такылдаган кыз болчу, азыр мына уялып, аз сүйлөгөн кыз болуп калыптыр. Буюрса, Үмүтай келечекте журналист болом деп атат. Сага чоң рахмат, журналист болуп, Бишкекке барып окусаң, мен сага жардам берем. Если журналист болом десең, камерага программа тартып, өзүң блогторуңду жүргүзүп, телефон менен делечи. Ошентсең, сен батыраак журналист болгонго мүмкүнчүлүк болот. Анан жакшы оку, эжекең айтып койдук бул жактан, эжекең урушпайт. Үмүтайды негизи видеодон көрүп эле 4 жыл мурун. Ошол боюнча Үмүтай баткендик кыз деп эле калган болчук. Эми Үмүтайды көрдүк, бул баткендик эмес, нокаттык кыз экен. Азыр ушундай татынакай, мотурайган кичинекей кыз болуп чоңоюптур. Буюрса 4-класста окуп атат, Мына Үмүтай боюнча тартып кел деп мага комментарийге калтырышып, мени белгилеп, мага жиберип аткандар үчүн, сиздер үчүн Үмүтайды көргөзүп бердик. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Жаш калыңыздар.